Борбордук Азия университетинде 11-декабрь эл аралык тоолор күнүнө арналган мектептер аралык таймаш уюшулду. Бул иш-чарага мектептер арасынан 6 команда топтолгон. Алар табият, тоолор, мөңгүлөр, суулар, жаныбарлар жана экология боюнча өз билимдерин сынамакчы. Баарыңыздарды бүгүнкү иш-чаранын ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Борбордук Азия университети бүгүнкү күндө билим жана инновация айкалышкан алдыңкы билим берүү жана илимий аянтчалардын бири болуп калды. Силерди чын жүрөктөн жана жылуу маанай менен эл аралык тоолор күнүнө арналган бүгүнкү иш-чарабызга кош келдиңиз. Бул викторинанын башкы максаты табиатты эмне үчүн баалаш керектигин көрсөтүү жана бизди курчап турган тоолор, мөңгүлөр, суулар жана жаныбарлар канчалык маанилүү экендигин түшүндүрүү болду. Ал эми бул иш-чаранын уюштуруучулары буларга токтолду. And her office to try and promote this agenda of Борбордук Азия университети биринчи кезекте тоолуу жамааттарды тейлөө үчүн түзүлгөн. Ошондуктан биз Кыргызстан менен өнөктөш болгонубузга абдан кубанычтабыз. Анткени Борбордук Азия университети негиздөөчү мамлекеттердин бири. Ошол себептен улам биз Динара Кемелеванын кеңсеси менен тоолуу аймактарда жашаган адамдардын жашоо сапатын жакшыртуу боюнча бул күн тартибин алдыга жылдыруу үчүн тыгыз кызматташып жатканыбызга кубанычтабыз. The whole agenda of environment and improving the climate as part of our everyday life. Основная цель сегодняшней викторины – это Бүгүнкү викторинанын негизги максаты жаштардын, айрыкча жогорку класстагы окуучулардын климат маселелери жана тоолор тууралуу түшүнүгүн жогорулатуу. Борбордук Азия университетинде тоолуу аймактарды өнүктүрүүгө багытталган атайын программа бар. Ошондой эле бир гана Борбордо эмес, Бишкекте гана эмес, Кыргызстандын аймактарында да уюштурулат деген үмүттөбүз. Проводится такая викторина и не только в столице, не только в Бишкеке, но также в регионах Кыргызстана. Тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттерди ишке ашыруу үчүн президенттин атай өкүлү Кемелова Динара Мантуровна буларды кошумчалады. Баарыңыздарды эл аралык тоолор күнү менен куттуктап кетет элем. Эл аралык тоолор күнү 2003 жылдардан бери белгиленип келе жатат. 2002 жылы Бишкекте биринчи глобалдык саммит өткөн да. Ошонун натыйжасы менен Кыргызстан партнерлор менен, өнөктөштөр менен, тоолуу өлкөлөр менен чогуу ушундай бир инициативаны алып чыгып, 11 декабрь эми жыл сайын ошол эл аралык тоо күнү болуп эсептелет. Ошол эл аралык тоо күнү эмне үчүн бизге аябай маанилүү? Анткени биз ушул тоо экосистемаларды коргоо маселесине глобалдык коомчулукту ошолордун көңүлүн тартышыбыз керек. Иш-чаранын башында тоолор адамзатка канчалык маанилүү экенин далилдеп турган атайын видеороликтер көрсөтүлдү. Биз эл аралык тоолор күнүндө дүйнөнүн бардык бурчундагы адамдардан тоолор алар үчүн эмнени билдирет деген суроо узаттык. Биздин жашообуз, улуулук, шык, үй, эркиндик, биздин мурас, ачылыштар, планетанын таянычы, кереметтүүлүк, биздин коргонуу, табият, кооздук, жашоонун маңызы, менин үйүм, коом үчүн маанилүү, суу бул жашоо, куткаруу. Тоолор баарыбызды бириктирет. Келгиле, бизди бийик кылган жерлерди баалайлы, кыймылга кошулуңуздар. Иш-чарага катышкан 6 команда алдын ала даярданып келишкен. Ар бири туура жооп берип, мүмкүн болушунча көп упай топтоого аракет кылууда. Викторина 4 бөлүктөн турду. Биринчи бөлүк дүйнөдөгү тоолор, мөңгүлөр жана климат боюнча суроолор. Биринчи суроо. Мен сени дүйнөдөгү эң бийик тоодон чакырсам, мен сени кайдан чакырам? Кайсы? Эверест тоосу. Туура. Бийиктиги канча билесиңерби? Канча? Эң туура. Бир упай. Экинчи бөлүк Кыргызстандагы чокулар, көлдөр жана табигый байлыктар тууралуу. Кыргызстандын эң бийик тоосунун бийиктиги канча метр түзөт? Эң бийик тоо болсо Жеңиш
способу саналат. Биіктігі 7439 метр. Туура. Үчүнчү бөлүк визуалдык тапшырмалар. Экранда тоолордун, жаныбарлардын жана мөңгүлөрдүн сүрөттөрү көрсөтүлөт. Ким биринчи тапса, ошол команда упай алат. Анда силерге суроо. Мөңгүлөрдүн эришин көбөйүшү сел коркунучту жаратты. Селдин бул түрү эмне деп аталат? Биздин жооп сел көчкү. Эң туура. Сел көчкү, эл аралык тил менен айтканда глов деп коет, Глов. 4-чү бөлүк көп варианттуу тест. Бул эң негизги жана чечүүчү этап. Упайлар ушул бөлүктөн кийин эсептелет. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы Бишкектин кышкы абасын катуу булганышынын негизи фактору болуп саналат? Биздин оюбуз боюнча С варианты турак жайларды жылытуу, төмөн сапаттагы көмүр жана биомасса. Туура. С варианты туура. Иш-чаранын соңунда калыс тартуу эң көп упай топтогон Ак Илбирс жана Достук командаларын жеңүүчү деп жарыялап, аларга кубоктарды тапшырса, ал эми активдүү катышкан окуучуларды күбөлүктөр менен дагы сыйлашты. Командаларды даярдап келген мугалимдер иш-чарага жогорку баа берип, мындан ары мындай викториналар дагы да чоң масштабта өткөрүлүшүн каалап, төмөнкүлөргө токтолушту. Кыргызстандагы тоолор, мөңгүлөр жана климаттын жылуулашы боюнча абдан чоң маанилүү темалар айтылды. Дүйнөнүн туруктуу өнүгүү максаттары бул жалпы жер шарында элди эмне үчүн байланыштырат. Париж келишими деген эмне, ушундай сонун маанилүү тарбиялык мааниси кенен ойлор айтылды. Бул ушул бүгүнкү викторинанын негизги очогу болгон тоолор күнүнө арналды. Бул менен биз ушул өсүп келаткан жаш муунду тоолорду коргоого, азайып бара жаткан мөңгүлөргө, жаратылышка сарамжалдуу мамиле кылууга, адам баласы өзүн туура алып жүргөнүнө көнүктүрүүгө абдан чоң тарбиялык мааниси бар деп ойлойбуз. Жана бул көп билим алууну жана ошону жашоо турмушта туура пайдаланууга багыт берет деп ойлойбуз. Баарыңыздарды ошол 11 декабрь эл аралык тоолор күнү менен куттуктайбыз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү иш-чара аябагандай чоң деңгээлде өттү, кызыктуу болду, балдарга да жакшы болду. Балдар кызыккан суроолор берилди. Ушундай иш-чаралар бизде мектеп аралыгында да өтсө жакшы болмок. Балдар баягы кызыкмак, билимин өндүрмөк, өстүрмөк. Бул аябай көйгөйлүү баягы суроолордун бири болчу. Ошол Кыргызстандын ошол тоолор жөнүндө, балдардын мөңгүлөр жөнүндө, суулар жөнүндө билбегендерин дагы билип алышты, көп маалыматтарды алышты. Менин оюмча балдар үчүн аябай пайдалуу болду го деп ойлойм. Дагы кийинкилерге дагы балдарыбызды алып келгенге аракет кылабыз. Дагы көп ушундай иш-чараларга катыштырганга аракет кылабыз. Бул викторинага катышкан окуучулар да уюштуруучу топко ыраазычылыктарын билдиришти. Ушул иш-чара боюнча мен башында мугалимдер катышты дегенде жакшы катышкым келген эмес. Анткени кызыксыз го деп ойлогом. Анан өзүмө тоолор жөнүндө көп нерселерди алдым. Жана туруктуу өнүгүү максаттары жөнүндө да көп нерсе алып өзүмө ошол жакшы эле болду да. Бул викторина мен үчүн аябай кызыктуу болду. Аны менен катар бардык командалар аябай күчтүү даярданып келишиптир. Алардын ичинде биринчи орунду алганыбызга аябай сүйүнүп турабыз. Жана бул эл аралык тоолор күнү жыл сайын белгиленип келиши экен, бирок биз чын айтсам билген эмесмин. Мындан кийин, ушул убактан кийин 11 декабрды тоолор күнү деп белгилеп, майрамдап турабыз дегендей. Азыркы өтүп жаткан иш-чара аябай чоң деңгээлде өттү деп эсептейм. Аябай кызыктуу болду. Көптөгөн кызыктуу нерселерди өзүбүзгө билип алдык. Бүгүнкү жүргүзгөн иш-чаранын уюштуруучуларына терең ыраазычылык билдирем. Ушундай чоң жакшы мүмкүнчүлүк берип, ойнотуп дегендейчи. Ошо, рахмат. Биз билбеген нерселердин баарын билип алдык, өзүбүзгө камтып алдык деп ойлойм. Жана ошондой эле бул бүгүнкү алган билимибиздин баардыгы кийинки ошол бизге өтө терең бизге билимин жана өзүнүн мындай натыйжасын көрсөтөт деген ойдобуз. Мен деген буга чейин өзүм 3 жылдан бери экологиялык клубтун президенти болуп келем. Ошондуктан мен бул жака аябай чоң каалоо менен келдим. Мага баардыгы жакты, биринчи место алганыма аябай сүйүнөм. Уюштуруу топторуна аябай чоң рахмат айткым келет. Баардыгы сонун болду, баардыгы ответственный болуптур. Бизге баардыгы жакты. Чоң рахмат.
Викторина билимди сынаган оюн гана эмес. Бул окуучуларга табиятты сүйүүгө, экологияны коргоого жана бирге иштөөгө үйрөткөн маанилүү тажрыйба болду.